көрсөтүүчүлөрүбүздүн арасында Түркияга барып эс алып келүүнү пландап, бирок кайсыл жагына барууну билбей жаткан болсо, мына ушул биздин Таңкы Талас берүүсүндөгү маалыматтардан өзүңүздөргө кызыктуу жайларды тандап алсаңыздар болот. Бүгүн дагы биз Түркиянын эң керемет жерине саякатка барып келели. Балким сизге жагып калса, сиз дагы ушул жайга барып эс алып келүүнү тандайсыз. Анда убакытты көп көзөбүздөн дароо көрөлүчү биз дагы чогуу. Жалпыңыздарга баарыңыздар чогуу көрөлү. Андан соң кайрадан жолугабыз. Түрк ашканасынын жумалыгы. Түркиянын Эгей деңизинин жээгиндеги жашыл жана көк түстөгү фантастикалык пейзажы, терең тамыр алган тарыхы жана пайдалуу тамак аш маданияты менен көңүлдү өзүнө бурат. 2010 жылы ЮНЕСКО жер ортолук деңиз диетасын адамзаттын материалдык эмес маданий мурасы катары тааныган. Эгей деңизинин аймагы кылымдар бою өскөн зайтун дарактары жана дени сак зайтун майлары менен да таанымал. Анадолунун эң байыркы зайтун майы жасалган цехи жайгашкан Урладагы байыркы табылган табылгалар зайтун майын кайра иштетүү ыкмаларынын 2600 жылдык тарыхын тастыктап турат. Эгей деңизиндеги Түркия аймагы зайтун майынан жасалган даамдуу азыктар жана айланадагы жүзүмзарлар менен жашыл жашоону белгилеген өзгөчө жер. Акыркы жылдары бул аймакта ачылган ресторандарда кулинардык кереметтерди жараткан. Ошол эле учурда жакынкы талааларда өстүрүлгөн азыктарды туруктуу өндүрүү шыкмалары менен дасторконго алып келген инновациялык ашпозчуларды белгилеп кетүүгө болот. Географиялык белгилери бар түрк ашканасы. Түркиянын туруктуу мурасынын пайдубалы, уникалдуу аймактык жана провинциялык продукциялардын жана тамак аштардын кооз айкалышы, географиялык белгиленген жергиликтүү жана классификациялуу тамак аштары болуп саналат. Бул түрк ашканасынын жумалыгынын алкагында Түркиянын географиялык көрсөткүчтөрү бар азыктарын камтыган менюларда ички иш-чараларда сунушталат. Түркиянын тегерегиндеги аймактардан алынган географиялык белгиленген продукция экологиялык жактан туруктуу даам салтын табигый өндүрүү шыкмалары жана сапаты аркылуу көрсөтөт. Түркияда жалпысынан Түрк патенттик институту тарабынан катталган 2218 азык бар. Алардын ичинен 1637 азыктын келип чыгуу белгиси бар, 565 азыктын географиялык белгиси бар жана 16 азык салттуу адистиги кепилденген продукту болуп саналат. Өлкөдө ошондой эле Европа биримдиги тарабынан катталган 21 азык бар. Түрк ашканасы жогорку сапаттагы ар кандай сактоо жана бышыруу ыкмалары бар табигый азыктарды камтыган сонун гастрономиялык салт. Бактыгүл Дүйшенова, Урмат Доктурбек уулу, Атайын Таңкы Талас берүүсү үчүн.